18.000 ааламды жараткан кудурети күчтүү Алла Тааланын ысмы менен баштаймын. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух, сүйүктүү асыл айымдар. Бүгүнкү бул видеодо сиздер мазхаб тууралуу түшүнүк аласыздар. Мазхаб деген эмне? Кыргыз элибиз байыртадан кармап келген Ханафи мазхабы, аны негиздеген улуу зат Абу Ханифа тууралуу баян болмокчу. Билесиздерби, дал ушундай улуу аалымдардын өмүр баянын билүү биздеги такыбалыкты ойготот. Анткени аалымдарыбыз пайгамбарыбыздын мураскору. Аалымдарыбыз жан дүйнөсү, аң сезими илимге каныккан адамдар. Алар ислам динибизге эмгеги сиңген адамдар. Ушул учурдан пайдаланып, асылзат айымдар, баарыңызды чакыргым келет. Келиңиз, улуу зат Абу Ханифа менен жакындан таанышабыз. Эмнени жактырган эмесе бул улуу зат. Анын ибадатын, анын аткарган амалын элестетебиз. Анда сөз башынан болсун. Улуу зат Абу Ханифанын өз аты Нуман ибн Сабита ибн Зута. Куфалык Сабиттин оğlu Нуман, өзүнүн атын Нуман дедик, атасынын аты Сабит, ал эми чоң атасынын аты Зута. Булар Парс элдеринен болгон. Абу Ханифа, Имам Азам, бул анын кийин коюлган лакаптары. Абу Ханифаны сөзмө-сөз чечмелей келгенде, Абу Ханифа Ханифанын атасы деген маанинди түшүндүрөт. Бирок эң кызыгы анын Ханифа аттуу кызы да уулу да болгон эмес. Ал жашаган чөлкөмдө Ханифа деп сыя челекти атаар эле. Абу Ханифа калеми менен сыя челегин ар дайым өзү менен кошо алып жүрөр эле. Калемин кулагынын артына кымтып, сыя челегин болсо бел кушагына бекитип алар эле. Ушул себеп бул улуу затка сыянын атасы, сыя менен жазылган илимдин, акыйкаттын атасы деген мааниге келген Абу Ханифа деген лакап менен кайрылар эле. Ал эми Имам Азам деген лакабы улуу имам, имамдардын имамы дегенди түшүндүрөт. Анын ушундай улуу даражага жетерин пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам да өзүнүн хадисинде айтып кеткен. Эгерде ыйман чолпон жылдыздай бийикте болсо дагы, ошого Парс уулдарынын бир канча адамдары жетет деп пайгамбарыбыздын айтканын бизге Азрети Абу Хурайра, Азрети Ибн Масуд жеткирген. Бул хадисте Абу Ханифанын аты аталбаса да, заты баяндалат. Ирактын Куфа шаары 699 жыл. Абу Ханифа төрөлгөн жыл. Бул жыл хижри жыл санагы боюнча 80-жыл болуп калат. Ал такыба жана бардар мусулман үй бүлөдө чоңойгон. Ислам динин бул куттуу үйгө анын чоң атасы алып келген. Чоң атасы Зута Умар ибн Хаттабтын доорунда ислам динин кабыл алган эле. Абу Ханифа илимдүүлөрдүн чөйрөсүндө чоңойот, анткени ал өсүп чоңойгон Куфа шаары маданияттардын бешиги эле. Куфа шаары сүйүктүү пайгамбарыбыздын 1500 кутман сахабалары журт которуп келген шаар эле. Абу Ханифа жаштайынан Куранды толук жаттаган зат. Ал жаттаган Куранды унутуп калбайын деп, Куранды көп кайталаган зат. Абу Ханифа соодада атасынын ишин уланткан атага тең уул болгон. Соода ишин атасындай мыкты билер эле. Абу Ханифа көзү ойго, көкүрөгү тирүү, кыймылдуу болгондуктан соодага көбүрөөк кызыгар эле. Убактысынын көбүн да соодада өткөрөр эле. Ара чолодо илим алар эле. Бул улуу заттын илим жолуна түшүшүнө Имам Шааби түрткү болот. Абу Ханифа 14 жашында Имам Шаабиге жолугуп калат. Мурда Имам Шаабиден илим алганга, Шааби анын зеректигин, акылдуулугун билчү да, кимден илим алып жатканын сурайт. Абу Ханифанын ошол учурда эч кимден деле илим албай жүргөнүн үйрөнгөн Имам Шааби ага мындай дейт. Аллах сага зээндүүлүк берген. Сен бул чоң неаматты бир гана соодада эмес, илим жолунда да колдонсоң жакшы болот.
Ушундай илимдүү адамдын шарапаты менен илим жолуна келген Абу Ханифа алгач акыйданы үйрөнүп, бул боюнча эң чоң аалым болот. Өзү табиятынан тынч отура албаган, кыймылдуу болгонго акыйда боюнча талаш-тартыштарга кирчү эле. Ушул талашып тартышуу боюнча өзү мындай деп эскерип жазып кеткен: акыйда илимин алдым. Илимге каныгып, илим деними батпай ашып ташкан учурум. Акыйда тууралуу бирөө жарым жаңылыш ооз ачса, аны дароо барып жеңип коем. Ушундай талаш-тартыштар Басрада көп уюштурулчу эле. Басрага кирем, аларды жеңем, кайра чыгам. Басрага кирем да, жеңем да, кайра чыгам, дейт улуу зат. Аалым бул тартышуу маселесинде канчалык кыйын, мыкты болсо да, жүрөгүнүн түпкүрүндө ыңгайсыздык жашап келген. Анан ал өзүнө суроо берет: пайгамбарыбыз мындайда канткен, тартышчу беле, ал эми сахабаларыбыз болсо канткен деп изилденет. Бул куттуу адамдардын көп тартышпаганын үйрөнөт. Алардын жашоосу аркылуу адамдарга акыйкатты айт, бирок алар менен талашып тартышпа деген кабарды алат. Ошондон кийин Абу Ханифа талашып тартышканын бир отоло коюп, а түгүл талашып тартышуу жакшы иш эмес экенин жазып кеткен экен. Абу Ханифа айбаттуу адам, сүрдүү адам болгон. Абу Ханифа жөндөн-жөн сүйлөбөйт эле. Дарегине суроо келсе жооп берип, өзүнө тиешеси жок, өзүнө таандык эмес сөздөргө киришпейт эле. Абу Ханифа өтө такыба адам эле. Арамдан жаа бою качар эле. Арамдан качам деп адалдын көбүн таштап коёр эле. Улуу аалымдын бул сапаты тууралуу Азирети Хасан ибн Салих мындай дейт: бул аалым бир күнү бирөөнүн үйүнөн союшка даяр турган кой жоголду деп угат. Бул кабар себеп бул аалым атайын мал баккандарга барып, бир койдун орточо эсеп менен канча жыл жашаарын сурап үйрөнөт. Жообун тактап алгандан кийин ошончо жыл ошол шаарда, ошол базарда кой этин такыр жебей коет. Койдун этин жакшы көрөр эле, бирок уурдалган кой бүгүн болбосо эртең, эртең болбосо бир күнү базарга чыгарылып сатылаарын баамдаган. Ниеттеш менин замандашым, караңызчы, бул аалымдардын аалымы болгон Абу Ханифа арамдыгой, шектүү болгонду дагы өз ырыскысына жолоткон эмес. Абу Ханифа өзүн өтө сактайт эле. Бийлик мансаптан оолак болуп, мүмкүн болушунча саясий чөйрөгө аралашпайт эле. Бир күнү Абду-Джафар аль-Мансур халифа Абу Ханифага ордолуу Куфа шаарынын казылык кызматын сунуштайт. Аалым бул кызматтан баш тартат. Баш тартканы үчүн таякталат. Чөйрөсүндөгү адамдар Абу Ханифага казылып коюлган мык, казык деген лакапты коюшкан эле. Себеби адамдар аалымды саждада, рүкуда, кыямда турганын көрүп, бул улуу аалым өмүрүн намаз менен кечиреби, ушул жерден эч жылбайбы деп кеп кылышаар эле. Абу Ханифа бир Рамазанда, ошондо орозонун 30 күнүндө ыйык Куранды 60-61 жолу хатым кылган кары болгон. Бул деген орозонун ар бир күнүндө, күндүзү же түнкүсүбү 2 рекет намаз кылса, ар бир рекетинде Куранды баштан аяк окуп, хатым кыла алган дегенди түшүндүрөт. Абу Ханифа намазда көп ыйлаган. Аны көргөн комшу жердештери бул адам мынча неге эзилди деп боорлору ачыр эле. Абу Ханифа 40 жыл 5 маал намазды бир даарат менен окуган адам. Багымдатта алган даараты бешимге, асырга, шамга, куптанга жеткен. Бул убакыттын баасын билген, берекесин алып колдоно алган дегенди түшүндүрөт. Абу Ханифа 30 жыл оозун ачпаган улуу аалым. Ушундай маңыздуу, такыба бир өмүр жашап,
Абу Ханифа 70 жашында 769 жылы хижри жыл санагы боюнча 150 жылы ааламдан өтөт. Аалымдын сөөгүн Аль-Хасан ибн Умар жууп, Кудайым сени өз ырайымына алып, күнөөңдү кечирсин. Сен 30 жыл бою оозуңду ачкан жоксуң. Өзүңдөн кийинкилерди кыйноого салдың. Сенден кийинки аалымдарды уят кылдың деген сөз менен узатат. Өзүнүн керези боюнча Багдадтагы Хайзуран көрүстөнүндө жерге берилген. Бир топ мезгилден кийин бейтинин үстүнө күмбөз жана ага жандаш жерде медресе мечит комплекси курулган. Азыркы учурда ал жер анын ысымынын урматына Азамия мааласы деп аталат. Бул кыска нуска видео баянды Абу Ханифанын өзүнүн сөзү менен жыйынтыктоону туура көрдүм. Алгач өзүм үчүн насаат болсун жана эгерде ашыкча болбосо сиздер үчүн да насаат болуу максатта иншаллах бүт дене мүчөлөрү көздүн көрүүсү аркылуу иш аракет кылганы сыяктуу эле амал да илимге баш ийерин биле жүргөн. Наадандык менен аткарылган амалга караганда аз болсо да илим менен амал кылган артык. Бул кудум чөлдө бараткан адамдын жанында аз да болсо азыгы болуп, анан бараткан багытын билип көздөгөн жерине жеткендей иш. Ыйык Куранда Алла Таала мынтип айткан: билгендер менен билбегендер тең боло алабы? Чындыгында акыл ээлери гана түшүнө алат. Зумар сүрөсү 39-аят. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Ханафи мазхабы тууралуу баянды кийинки улантуучу видеодо күтүңүздөр.